Ассаламу алейкум, ардактуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, кадырма мекендештер, жалпы мусулман бир туугандар, кутмандуу күнүңүздөр менен кандайсыздар? Туугандар, жаңы ремонту бүтүрүлгөн, жаңыдан курулуп бүткөн батир сатылат экен, элиткадан. Сиздер дарегини көңүл буруңуздар. Биз турган көчө бул Айтматова көчөсү. Эгерде билбей аткан болсоңуздар, сиздер Чуйский көчөсү менен Карпинкадан өтсөңүздөр эле Осмонкулова көчөсү, тагыраагы ошол көпүрөдөн эле өтүп туруп эле Айтматовадан бери кайрыласыздар. Бул Айтматова көчөсү. Тагыраагы эгерде сиздер ушул көчө менен келип туруп, мына Мамбетова менен чыксаңыздар, түз эле Мадина базарга чыгып каласыздар. А сиздер бул көчөгө эмес, мына кийинки көчөсүнө кайрылып киресиздер. Бул көчө туугандар Кийизбаева көчөсү. Мына көрүп турган элитканын жанында эле жайланышкан Делмар групптун үйү экен, ошолор салган курулуш компания. Ошол жерден батир сатылып атат. Туугандар, сатыла турган батир мына ушул көрүп турган домдо экен. Бул Делмар групптун салган үйү. Биз мына Кийизбаева көчөсү менен эле мына ушул арт жагына өтүп келе бердик. Бул негизи 3 подъезден турган дом экен. Азыр толук курулушу бүткөрүлө элек, бирок 2-3 айда бүтөт экен. Мына көрүп турган жер, бул жер детский площадка, жанакы жаш балдар ойной турган жер. Негизи территориясы охраняемый зона болот экен. Көрүп турасыздар, бул жерде камера наблюдениялар бар экен. Ал эми эгерде сиздер ушул оң жак жагы менен кирсеңиздер, анда бул 1-чи подъезд, 2-чи, мына 3-чү подъездге кире бересиздер. 10-чу этажга көтөрүлсөңүздөр 160-чы батир. Мына ушул эмеден кире бересиздер. Азырынча лифт иштебей атыптыр, себеби коюлу элек. Эми буюрса коюлат экен. Биз мына лестница менен 10-чу этажга чыгып бердик. Туугандар, биз сатыла турган батирдин этажына чыгып калдык. Бул 10-чу этажда жайланышыптыр. Негизи мына 10-чу кабат. Туугандар, көрүп турасыздар, бул Бишкектин чыгыш тарабы. Мадина базар жайланышкан бул жагында. Бул жерде два прорава, бул жерде Алматинка чоң көчөсү өтөт. Бул жанында мектеп бар бул жерде. Көрүп турасыздарбы? Бул Кийизбаева көчөсү, бул жагынан Мамбетова көчөсү өтөт, өйдөдөн Алматинка. Негизи шаарга чыкканга ыңгайлуу, эч кандай бул жерде пробка болбойт. Биз эми батирге сатыла турган батирге кирип баратабыз. Анан туугандар, ээси жанында азыр мен сиздерге бир аз ушул мына подъездер тууралуу сурап берейин. Бул толук бүткөрүлгөн эмес окшойт. Кандай эжеке? Бул качан бүтүрүлүп берилет мына подъездер? 2-3 айда максимум бүтүрүп беришет. Бүтүрүп беришет, эмечи? Лифттердичи? Бул деле ошонун ичинде бүтүрүп берет, Ошонун ичинде эми установка башташат. Эми установка. 2 лифт болот экен бул жерде. Бирөө бир аз чоңураак окшойт мынунчу. Пассажирский, грузовой болот. Бир грузовой. Жакшы экен. Анан эми бүт коммуналкалары центральный болобу бул жердики? Центральный. Мына туугандар, көрүп турасыздарбы? Бул жакта кошуналардын квартирасы экен, 4 квартира бул жагында жайланышыптыр. Ал эми 2 квартира бул жагында. Сатыла турган квартира мына ушул 160-чы номердеги квартира. Азыр биз кирип көрсөтөбүз. Мына ремонтуна көңүл буруңуздарчы, туугандар. Даяр квартира, киши жашаган эмес бул квартирада. Эми эле ремонту бүтүптүр, ошол сатууга коюлуптур. Көрүп турасыздарбы? Аябай сонун дизайнда ремонт болгон. Негизи дизайнерлер жакшы иштеген окшойт бул жерге. Мына эшиктерди карасаңыз, аябай сонун подбор кылыптыр. Эжеке, бул квартиранын эмеси квадрат метри канча квадрат? 80 метр квадрат. 80 метр квадрат. Ошондо бул санузел болсо 1, 2, 3 комната экен да ошондо, 3 комнаталуу студия болуп. Студия. 2 санузел барбы ошондо? Жакшы. Биз мына четтеги санузелден баштайлы. Бул жерде домофондун эмеси келиптир, бирок домофон улан эле экен. Бул дагы 1-2 айда бүткөрүлүп берет дейт. Биз мына санузелден баштайлычы. Көрдүңүздөрбү? Сонун болуп бүтүптүр. Кафелдер дагы негизинде кыларга жумуш жок. Жууп, тазалап да коюптур да. Мына көрүп турасыздар, мына күзгүсү бул жагында эмеси, раковина, унитаз, ванна бүт эле коюлуптур. Даже мына вытяжкасы дагы коюлуп бүткөрүлүптүр. Бул бир 2,20га 1,80 чыгып калат ваннанын размерлери бул санузелдики. Бул 1-чи санузел болду. Бул санузелден чыкканда эле мына сол жакта 1-чи комната бул кухня, студийный кухня деп коет экен. Негизи мына сол жагында ушул жерде кухня, гарнитур
болот экен. Бул жерде вытяжкалар уланат. Көрүп турасыздар, точкалар, розеткалар койгон, суу келген. Сливтики кайсыл жагына кетет экен эжеке? Сливти. Ушул жерде мына биягында экен слив мына. Демек, мына сплошной ушул жерде стенка эме болот экен. Кухонный гарнитура коюлат экен. Анан бул жерде газдын түтүкчөлөрү да келиптир, бирок газ бериле элек. Себеби бул үйгө ремонттор эми эле адамдар бүтүрүп атыптыр. Анан ошого бул жерде пока бериле элек. Анан бул жерде азыр эме жашагандар барбы мына домдо? Ой, 20% эл жашап атышат уже. 20% ел жашап атат. Мына сонун бул люстраларды коюп, мына эмне деп коет эле мына дизайнды бир рамканын ичине бөлөкчө бир дагы дизайн кошуп эме кылып берет экен. Булардын аттарын билесизби эжеке? Дизайнерлер айтпай койгонго дейм анда сизге. Потолокторун көрүп турасыздарбы? Аябай сонун эмеде жасалыптыр. 2 тепкичтүү, бийик, потологу деле 3 метрдей чыгып калат. Көрүп турасыздарбы? Бул жагындагы айнеге болсо бул күнгөй тарап тугандар. Күнгөй тарап. Мына көрүп турган бул мына сум. Көрүп турасыздарбы? Чуйский көчөсү деле бул жерден алыс эмес. Мына өтүп аткан көчө бул Мамбетова көчөсү. Бул жактан централдык мечит деле көрүнүп турат. Негизи Бишкек шаарынын үстүнөн көрсө деле болот экен бул жагына. Көрүп турасыздарбы? Бул жерде мына жанында домдор бар экен. Негизи мектеп, садиктер бар бул жерде жакынбы? Ой, жакын. 5-10 мүнөттүк жолдо. 5-10 мүнөттүк. Бала пешком барып келе берет, Магазин, больница. Бул жерде мен билем, ал жанында 18-чи поликлиника деле бар, Сонун бул эң негизги коридор. Көрүп турасыздар, мындай үстүнө мондай эмелерди коюп, баягындай лента лампочкаларды, софиттерди коюп, мындай сонун кооздап коюптур. Негизи буну өзүңүздөргө жасагансыздар да ремонтун, жашайбыз деп, Мына караңыздар, 2-чи комната. Бул спальня же детский кылып койсоңуздар болот, бирок оформлениясы, мына дизайндары, обойлору аябай сонун цветте коюлуптур. Мына жакыныраак алып барып көрөйүнчү, сиздер бир байкаңыздарчы ошонун эмесинчи. Моющий обой дейт. Көрүп турасыздарбы? Мына. Люстралар дагы, необычный люстралар, лампочкалар, баягындай экономичный, жакшы лампочкалар коюлуптур. Точкалары, полдору ламинат болуптур. Толугу менен ремонт бүткөн. Бул жанакы эле күнгөй тарабы. Негизи бул үй күнгөй тарабына каратып салынган экен. Бул үйгө түштөн кийин толугу менен күн тиет. Эме айтсаңыз, бул жерде суу уланганбы? 80 метр квадрат дедиңиз. Бул комнатабыз, мына комната 8ге 3 чыгып калат тугандар. 8ге 3 чыгып калат. Ошондо 18 квадраттан бир аз ашып калат. Биз сыртка чыгып, бул акыркы 2 эшик, мунусу кичинекей санузел, бунусу болсо дагы бир комната экен. Сиздерге кирип көрсөтөлү. Мына. Көрүп турасыздарбы? Же буну детский кылып койсо болот экен, же спальня кылып койсо болот экен. Бул деле наркы комнатага окшош эле 6га 3 чыгат. Көрүп турасыздарбы? Айнектери дагы чоң. Потолоктордун ар биринин дизайндары башкача болуптур. Потолоктордун дизайны. Негизи, мына сиздерге үйдүн төрүнөн эшик жагында көрсөтүп коелу. Мына, көрүп турасыздарбы? Сонун баалап кетиңиздерчи тугандар. Сиздер ушул бүткөн ремонту, жаңы бүткөн адам жашай элек үйдү издеп жүргөн болсоңуздар, анда ушул үйдү көрүңүздөр. Азыр биз эми чыгып туруп, дагы бир санузел калды, ошону көрсөтүп коелу. Мына, бул эми баягы эшиктен кирген жагы. Биз санузелди көрсөтөлү. Мына, 2-чи санузел. Эми детский деп койсо деле болот, бунучу. Көрүп турасыздар, мунун да вытяжкалары коюлуптур. Мына кафелдер чоң кафелден коюптур. Көрдүңүздөрбү? Бул жеринде мына унитаз, эң керектүү, зарылчылыкка керектүү ремонтуну дагы, калган мына эмелерди да бүтүрүп коюптур. Көрүңүздөр тугандар. Анан бул эменин коридордун бут чечме жеринде, бул жерине теплопол кылып коюптур. Анан вариант алмашуу варианттары барбы, жокпу сиздерде? Жок, кандай жок. Только наличка, Жакшы экен. Бул кухняңыздар деле аябай кенен го. Бул 2 комната кылса деле болчудай кухня экен. Негизи размерине келе турган болсок, бул бир 5,5га 6, бул жагы 6 чыгып калат. Чоң, аябай эле чоң. Эгерде диванды коюп бул жагына койсоңуздар, бул кухонный гарнитурадан сырткары деле аябай место кенен болот экен. Көрүңүздөр тугандар, ушул квартира сатылып кетпесин, сиздер алып калыңыздар. Көрүп турасыздарбы? Саламатта туруңуздар анда тугандар.